Код медиа каналына катталыңыз. Жана Билерман Ордо интеллектуалдык оюндарын көрүп турабыз. Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Айымдар жана мырзалар, ЛТР'де Билерман Ордо жайкы сериялар 4-чү тур. Бүгүн 4-июль 2021 жыл. Телекөрүүчүлөргө каршы мына ушул команда бүгүн Ордого келген. Бул команда сиздер үчүн тааныш. Мелис Мусулманов жетектеген команда. Мелис мырза, дагы бир жолу кош келипсиздер. Команда оюнга даярбы? Команданын маанайы кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу Билерман Ордо клубунун мүчөлөрү, урматтуу ушул биздин интеллектуалдык оюндун көрөрмандары. Буюрса, мына жайдын аптаптуу ысык күндөрүндө турабыз. Команда оюнга толугу менен ар тараптуу даяр. Буюрса, биздин курамда бир аз өзгөчөлүк бар. Бүгүн команда Акылбек уулу деген бир өзгөчө бир 3 фамилиясы окшош болгон биздин оюнчулар менен келгенбиз. Буюрса, аны да жакшы жакка жоруп, акыл дараметибиздин күчүн толугу менен пайдаланып, жеңишке жетишебиз деп ишендирип кете алам. Рахмат. Командага ийгилик. Анда эмесе, урматтуу команда мүчөлөрү, Акылбек уулулар, сиздерден дымактуу оюнду биз күтүп калабыз. Өнөктөштөр айта кетели, биздин башкы өнөктөшүбүз Барбол. Барбол дайыма адал, жаңы, таттуу сиздер үчүн. Ошондой эле актив дизайн, полиграфия жана жарнак борбору. Ошондой эле Йома бургер тамактануучу жайлары сиздерге жакшы маанай каалайт. Ошондой эле биздин дагы бир өнөктөшүбүз бул Ош шаарында Озгур айылында жайгашкан Коңур Жаз эс алуу жайы. Мына ушул эс алуу жайына баарыңыздарды чакырабыз. Бассейн, кымыз, куурдак жана салкын жердеги эс алуучу орундуктар. Эсеп азырынча 0-0. Биринчи раунд. Адаттагыдай Нурсултан мырза Юлан өз айландырды. Кайсыл телекөрүүчүнүн суроосуна келип токтоор экен? Биринчи раунд. Эмир Сапарбеков Сузак районунун тургуну сиздерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Аргентинанын Буэнос-Айрес шаарындагы бир басмаканада өзгөчө китептер басылып чыгат. Эгер ал басмакананын китептерин сатып алсаңыз, аны ушунчалык тез окуп салышыңыз керек. Дачаткан тез окуганга мажбурсуз. Демек, ошондо бул жерде себеп эмнеде? Китеп өтө кызыктуубу же башка себеп барбы? Кетти минута. Не болушу мүмкүн? Эмеде китептик анайда бир эмес өчүп кетпейби? Сыяларчы. Өчүп кетсе анда эмне? Убакытта акча көп эмеспи? Паулу эмеспи? Аргентина, Буэнос-Айрес, ал жердин өзгөчөлүгү эмне? Кымбат эмеспи билим берүү Аргентинада? Аргентина же футболчулар жөнүндө маалыматпы? Топтун тепкендери, сүрөттөрү же башка? Дагы. Убакыт тайм коюлаттыр, как футболдогудай эле. Жок, басмаканадан кантип чыгарат эми? Китеп чыгарган эмне анда жалпы силер айткан нерсени айтсак, жалпы Аргентинада ошондой көйгөй болуш керек да. Жок, эмне болушу мүмкүн бул басмаканада? Макул, жаңылык болушу мүмкүн, тезирээк окуп бүтүш үчүн. Башка эмне болушу мүмкүн? Өчүп кетиши мүмкүн дагы. Жазуусу жок. Же китепкана эмес болсо, басмаканада жазуу өчүп кетеби же? Же жанагындай электрондук китептер эмеспи? Где-то бир убакыттан кийин өчүп кете турган убакыт. Электрондук китепкана дейсиңби? Жок, бирок басылып чыгат деп атат да. Китеп. Кандайдыр бир эменин убакыт өтүшү менен сыялар өчүп кете турган китеп деле элестет там. Же акча жагынан же кымбат бирок анчалык деңгээлде эгер байлар аны окубай койсо мүмкүн да. Бардыгы мажбур болот деп атат. Алгандан кийин сиз
тез окуганга мажбур болосуз дейт. Эмне үчүн? Болот деген эме мен болгону ошо маалымат өчүп кетет, балким эме жазуу сыялар өчүп кетиши мүмкүн. Андан ага эмне пайда? Ага эмне пайда? Ал өчүп кетти мисалы. Өчүп кетти, карасам өчүп кеткенден бул калып кетти. Ага эмне пайда? Мелис мырза, убакыт бүттү. Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, команданын атынан биринчи суроого Сорон мырза жооп берет. Сорон мырза. Китепти чыгарууда да алар баягы бир китепти биз бир китепти алсак, ошону кайра башкага бирөөгө берип, китеп сатуудагы дагы эме болушу мүмкүн. Бул бир адам гана окуй ала турган мөөнөттөгү сыялары өчүп кетет. Тез гана окуп бүтүп, мындайча айтканда бир жолу гана окуганга мүмкүнчүлүк болгон китептер. Калган жазуулар өчүп кетпеш үчүнчү деп ойлойсуз. Деп ойлойм, мындай кыска убакыттын ичинде жазуулар өчүп кетет ал бир ачылгандан кийин. Жооп кабыл алынат. Сиздерге ошол китептин бир көрүнүшүн да көрсөтүп коеюн мен. 3 түрдө турат. Биринчи жазуулар турат, экинчисинде бара өчүп кетет сыялары. Жооп тура. Команда бир упай. Демек, эсеп 1-0 деген сөзүм бул команда тарапка айтылган сөз экен. Оюн улантылат. Экинчи раунд. Биздин басмаканаларда ушундай китеп басып чыгарса болобу, Мелис мырза? Урматтуу алып баруучу, бизде мындай техникалык мүмкүнчүлүктөр жок болсо керек биринчиден. Себеби бизде эми басмаканалар менен жакшы эле иштешебиз Бишкектеги бир топ. Менимче бул биринчи жагы техникалык. Анан талап болсо эми техниканы табып келмек. Бизде андай китеп окуу боюнча да көп талап жок дем. Аргентина деген аябай халкынын саны да көп өлкөдө. А бизде анчалык талап жок. Кимден суроосуң? Мирлан Абдыразаков, Бишкек шаарынан архитектор, кесибинде иштейт. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге фото суроо жөнөтүптүр. Урматтуу билермандар, кадимкидей эле тепкич. Бирок бул көрүнүшкө сиздер эмне деп жооп бере элеңиздер жана бул кайсы мамлекеттен тартылып алынган эмне үчүн бир тараптан чыгып бара жатат, эки тараптан чыкса болбойбу дептир. Кетти минута. Не болушу мүмкүн? Бул Япония? Япония? Японияда мисалы бир Японияда так анык сактаган адамдар. Япония сол жак китеп жокпу китеп. Сол жакта. Сол жак. Японияда жол эрежеси башкача. Жок, бир жагычы. Карагандай кетти да, карагандай чын эле. Окутабы же китеп окугандар бир жолу баскыла деген, балким китеп окугандар калгандары тоскоолдук кылып. Ошондойбу? Жок да, китеп жок. Баары эле китеп окуп атат да бул жерде. Жок, жол карап чыгып кетип атат көпчүлүгүчү. Болгону баягы бир багыттуу, мисалы үчүн Жок, бир жерди карап атат, жер карап турат да бардыгы. Кетип атат, бардыгычы. Бардыгында жөн эмес. Тепкичтерге бир нерсе жазылган эмеспи? Тепкичтерге бир нерсе жазылган эмеспи? Чыгып кетип атканда окулуп, бир жагы түшүп кетип атканда окулат дейсизби? Тепкичтерде турат, бирок жазуу экендиги анау көрүнбөйт да бул жердечи. Жок. Не себеп? Япония башка себеп. Себеп неге себеп? Эрежеси китеп окуп атат, телефон карап атат. Бир багыттан чыгат, бир багыттан чыгат. Балким ошо китеп болсо, жазуу болсо дагы жазуу ылдый карап түшкөн бирөөсүндө. Эреже ошондой балким. Бир нерсени карап кетип атат да булар. Телефон же башка нерсени карап атат, калгандары тоскоолдук кылып атат. Шашылыштар бул жакта. Эмне кылат? Мелис мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурсултан Акылбек уулу жооп берет. Нурсултан. Саламатсызбы урматтуу алып баруучу, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз бул сүрөткө бир караганда экинчи тарабында эч кандай адам жок, баары бир тарапта. Мен эле башында бир көзүмө түшкөн нерсе, бардыгы башын жерге салып мындай бир нерсе иш аракет аткарып бараткандай түйүлдү. Балким жол эрежесин Япония же Германия сыяктуу убакытты так пайдаланган өнүккөн мамлекеттер ушундай кылган болушу мүмкүн. Колунда китеп же телефон окуп баратып, калгандарга бизди албетте тоскоолдук кылат, же бирөө менен сүзүшүп кетебиз. Эртең менен эле мен телефон кармап кетип аткан бирөөгө көзүм түштү, баратып, жолдо жанагы таразаны дебелеп, аны сындырып коюуга аз калды. Ошондо бири-бирине мындай артынан кетүү үчүн балким телефондон бир нерсе электрондук китеп окуп бараткан адамдар болсо керек. Ошолор үчүн. Эгерде сен шашылыш телефон карабай эч нерсе окуй кетсең, бул тараптан чыгып кетсең болот. Кайсы өлкө болушу мүмкүн? Телекөрүүчү кайсы өлкө деп суроо, мамлекетти да сураптыр.
Өнүккөн мамлекет, эми телефондо өнүккөн, изденген мамлекет балким Япония. Япония. Жооп кабыл алынат. Сиздерге ушул суроонун дагы бир вариантын көрсөтөм азыр. Демек, бул жерде белгини көрүп турасыздар. Нурсултан мырза, көрүп атасызбы? Ылдый түшүп кетиш керек, бери жакка карап жүрүш керек деген. Албетте бул Япония. Урматтуу билермандар, бул Япония. Японияда жол эрежеси биздикинен бир аз башкача. Мындайча айтканда, сол жак менен алар негизги эмен сол жак катары жүрөт. Түшүп келе жаткан тарабы мына бул жак болгондугу үчүн дагы бул жак менен чыгып кетсе да болот, Нурсултан мырза. Ал жерде Япон элинин маданиятын даңазалоо үчүн метродан чыгып бараткандар тыгылса дагы атайын бул жакты бош коет экен. Анткени бул жактан түшүп келаткан адамга тоскоол болбойлу деп. Жоңузда айталык, сиз Япония дедиңиз, телекөрүүчү Япония деп атат телекөрүүчү дагы. Эми телефонду карап чыгып бараткан деген сөздү айтып өттүңүз. Телефон эмес, бул жерде болгону эрежени сактоо үчүн жана маданияттуу көрсөтүү үчүн бир тараптан чыгып бара турган гана белги бар, ошо жакта ошо жак менен гана чыгып баратат. Бул жагы түшүп келе жатат. Негизинен жоңузда канааттандырылык жагдайлар бар. Эсеп 2-0. 2-0. Эсеп 2-0. Жана бул Япониядагы көрүнүштөрдүн бири экен. 3-чү раунд. Аудиториябыздагы азчылык кырдаалга жараша туура түшүнөсүздөр деп ойлойбуз. Баарыңыздардан теле эфир аркылуу жана YouTube'дан көрүүгө толук мүмкүнчүлүк бар бул оюнду. Улан Эргечбаев Аксы районуна сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Команданын курамында жаңы билерман Эляман Акылбек уулу. Эляман мырза, өзүңүздү кандай сезип атасыз? Сиздин дагы талкууда же ички туюңузда туура жооптор бар беле? Мисалы үчүн азыркысы Япония өлкөсү, андан мурункусу китеп. Китеп боюнча эмес, жана экинчи суроодо жол эрежеси боюнча деген уже оюбуз кеткен болчу. Ал жерде өзү дагы техникада аралашып жүргөнүнө байланыштуу. Японияда ошол биз жакка караганда ошол жол эрежеси тескерисинче да. Оң ролдуу машиналар келип атканына байланыштуу ал жакта оң жакта бизге караганда карама каршы жүрүү багыты бизге караганда карама каршы болгонуна байланыштуу оюбуз кеткен болчу. Активдүү болуңуз. Активдүү болуңуз. Футбол жөнүндө суроо. Учурда Евро 2020 футбол чемпионаты өтүп жатат. Мониторго көңүл буруңуздар. Кызыл эмес, сары эмес, жашыл карточка. Сары менен кызылдын себептерин биз билебиз. Эмне себептен кандай учурда көрсөтүлөт? Футболдо бирок мына ушундай дагы бир карточка бар, жашыл карточка. Бул кандай функцияны аткарат? Кетти минута. Убакыт кетти дейт. Эмне жашыл карта? Жашыл карточка эмне? Сары эскертүү, Сары эскертүү септетүү. Жашыл. Мындай боло берет деген эмеспи? Жок. Жашыл жаратылыш, жаштыкка, врачтарга байланыштуу. Жок. Светфордо деле мисалы мүмкүн деген эме. Уруксат берилди. Кандай деп нарушение кылды, эмне болду, ошону айткыла да. Жок, балким Жашпы. Пенальти тепкенде же штраф тепкенде көргөзбөйбү? Жок. Ал оюндун ичинде вообще көргөн эмесмин. Оюндун башталарында көрсөтпөйбү? Жашыл мисалы үчүн эми Оюнга старт бергенде. Жок, стартта көрсөтмөйт. Четти да биз оюнда көргөн эмеспиз. Оюнда көргөн эмес. Оюндан сырткары бул. Оюндан сыртында бүтүп атканда тайымдарда балким багындай өзгөчө баштык биринчи. Жок, берилбейт. Карточка берилбейт, жашыл карточка. Мен жеке оюн башталышында эле. Кошумча убакыт берилгенде берилбейби? Кошумча убакыт берилгендеби? Кошумча убакыт берилгенде. Кошумча убакыт? Аягында жашыл берилбейт. кызыл сары неге кара эмес, неге жашыл? Тең болуп калганда пенальти болот. Жашыл стадиондун цвети. Кошумча убакытта себеби волейболдо андай эмес. Волейболдо чоңунан Жок, кошумча убакытта эмне берет? Кошумча убакытта кантип берет? Эмне берет? Бул демек пенальтиге калат. Мелис мырза, убакыт аяктады. Мен өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн. Эми футболду көп көрүп, анын тиги ичиндеги бир топ эрежелерди билем деп ойлойт элем, бирок тилекке каршы аябай таң калыштуу бир абал болуп атат. Эми билебиз да, тиги жашыл, кызыл бул карточкалардын чыгышы дагы тиги светофорго бир аз байланышы бар, билебиз Англияда. Айып кагаз, бул айып кагаз эмес окшойт, уруксат берүү максатында болуп калабы деген ой келип атат. Бул уруксат берүү деген
максатта. Бул жерде эми негизинен чектөө эмнеге болот? Ошол нерсеге бир аз мындай так жооп бере албай атабыз. Негизинен оюнга кошумча убакыт бергенде болушу мүмкүн деген вариант болуп атат бизде. Кошумча убакыт болот да билебиз. Кечегиде деле экстра таймбы? Ошол мезгилде ошого уруксат береби деген майни мындай ой келип атат. Бирок экстра таймда дагы судьялардын көрсөткөнүн байкабагансыз. Же байкагансызбы? Жок. Экстра таймда кошумча убакыт, эми экстра тайм же кошумча убакыт айтылат. Демек, кошумча убакытта көрсөтүлүшү мүмкүн деп атасыз. Бирок бул толук кандуу жооп болбой атат, бизди канааттандырбай атат, бирок болжолуңуз ошондой, болжолубуз биз билебиз да, тиги шартка жараша кээде оюнчулар 2 сары айып кагазын алганда кийинки оюнду өткөрүшкө туура келет, ошолорго деле берилиши мүмкүн деген ой келип атат. Анан судьяларга деле көрсөтчү эле да, ошону эч мындай маани бербепмин. Түшүнүктүү. Бир топ аракет кылдыңыздар. Жарга такады бул суроо мында сиздерде. Светофордун мисалын ала турган болсок, чындыгында кызыл бул оюндан четтөө, сары эскертүү, жашыл мисалы үчүн светофордо өткөнгө уруксат, автомобилдерге өткөнгө уруксат берилет. Жакшы белги дегенде кыскасы. Мелис мырза, жакшылыктын белгиси дегендей да. Эмне үчүн футболдо муну пайдаланышат? Туура. Футбол оюну убагында сиз көрбөгөндөй эле мен да көргөн эмесмин бул жашыл карточканы. Бирок бул футболдо калыс судья тарабынан берилүүчү белги. Ал оюнчуларга fair play деп коет. Ошонун негизинде же болбосо чынчыл, мисалы үчүн, оюн учурунда өзүн аябай жакшы кармаган, этикалык, моралдык жүрүм туруму, сөгүнбөгөн, түкүрүнбөгөн, өзүн аябай жакшы алып жүргөн оюнчуларга бул протоколдук түрдө жазылат. Оюнчуларга бул көрсөтүлбөйт. Оюн убагында Мелис мырза, эч бир судья муну оюнчуларга көрсөтпөйт оюн убагында 90 мүнөттүн ичинде. Оюндан соң протокол толтуруп жатканда айталык Музулманов Мелис менин оюнумда аябай өзүн жакшы алып жүрдү, баардык эрежени толук сактады деп туруп жашыл белгини коет экен. Урматтуу билермандар, бул сыйлык катары, мындайча айтканда, футболчуларга сыйлык катары берилген символикалык белги. 2-1 эсеп. 2-1. 4-чү раундга старт беребиз. 4-чү раунд. Эралы Эгембердиев Өзгөн районунун тургуну сиздерге каршы суроо жөнөткөн. Урматтуу билермандар, телекөрүүчү сиздерге сыр сандыкка салып жөнөттүр суроосун. Мелис мырза менен Нурсултан мырзанын ортосунда турат. Туу сезим кимде күчтүү? Мелис сиздеби же Нурсултанда? Катуу, жумшак жесе болот, болбойт. Катуу болбойт жесе. Суроо. 2005-жылы Англияда атайын социалдык сурамжылоо жүргүзүшкөн. Сурамжылоонун жыйынтыгында британиялык айымдардын 20% сыр сандыктын ичинде нерсени досторуна жаңы кийимдерин көрсөтүү үчүн колдонот экен. 15% жаңы чач жасалгасына көз салуу үчүн, 8% жаңы макияжын карап чыгуу үчүн, 4% тиштерине тыгылып калган тамак аштын калдыктарын текшерүү үчүн колдонгондугун айтышкан. Кызыгы, сурамжылоого катышкан адамдардын 53, жалпы адамдардын 53% гана бул буюмду максатына ылайык пайдалана тургандыгын айтышкан. Сыр сандыкта эмне бар?
тиштин ичине кыпчылып калып атат Сен деп 20% баягы кийимдерин көргөзөт, туурабы? ооба 15% чач жасалгасы, 8% макияж, 4% тиш. Бул жерде мен салфетка же болбосо ошол сыяктуу нерсени элестеттим да. салфетка эмне үчүн Салафан сыяктуучу. макияжын эмне кылып көргөзүп атат ал? Кийимдерин ошо менен көргөзүп атат деп атат. Мисалы үчүн мен салафан дегендим, пакет дегеним мисалы үчүн кийим кечесин салып жүрүшү мүмкүн. Алып жүргөн эмесин. Мен чач менен муну алып келе албай атам, бирок 4% ошо пакет менен тышкы чыгымдагы күзгүлөрдү балким. Күзгүдө неге күзгү менен алар бирөөгө көргөзөт? Макияжын, чачын. Мисалы эң жакшы вариант күзгү деле жакшы. Бирок башка күзгүнү салуу максат беле деген. Жиптин эмне кылат? Тиштин кычыгында 20% кийим көрсөтүү үчүн дейт. 53%. Демек бул ошол Англияда нелер бар Англияда? Эмне бар? Жип. Мына несепте ар бир нерсени талдайлы, мисалы үчүн жип 20%га киреби? Кирет. Мисалы үчүн кийим көрсөтүш үчүн бир жерине байлап сайлап болушу мүмкүн. Чач кирбейт да бирок. Чачты жип мененчи. Мына карагыла. Кийим мына ошол клёнка деген салафан деген кичине дал келип атат. Кийимди ороойт, салат, тазалыгын сакташ үчүн, адамдарга көрсөтүш үчүн чач жасалгасында аны пайдаланат, денесинде башка неме болбосун деп. Макияжда да пайдаланат. Тишке келгенде Суу менен чачты. Салафан менен тиш куюу. Же балким тишин көрөбү? Мелис мырза. урматтуу алып баруучу, бул суроого Сорон мырза жооп берет. Сорон мырза. Урматтуу алып баруучу, мен бул суроого телефон деп уюлдук телефон азыр биз көтөрүп жүргөн. Алар мисалы үчүн бир аз дал келип атат. 20% дегенде мисалы үчүн көпчүлүк азыр бат сүрөткө түшүп, Instagramда ошол сыяктуу соц тармактарда жарыялашы мүмкүн. 15% ба чачын жасалгылап ал кийимдерин көргөзүп, 8% өз макияжын дегендей. Ал эми ошол эле телефондун камерасына мисалы үчүн өзүнүн көрүүгө, күзгү катары колдонууга да болот. Ал эми калган 53% адамдар башка бирөө менен сүйлөшүү үчүн колдонушу мүмкүн деп ошол уюлдук телефонун бар деп ойлоп атам. Бул идея талкуу учунда мен байкагандай болбодум. Телефон деген бир талкуу талаш тартыш жаралбады да, бирок Бир жолу айтылып өтүп. эң акырынкы секундаларда келип калганына мен таң калып атам. Сорон мырза, бул идея сиздин өзүңүздөн чыктыбы? Өзүмөн чыкты, бирок капитанда да бир аз келип экөөбүз менен мындай 6-туюм менен сүйлөшүүлөр болду да. Макул, телефондо эле кайсы функциясы жөнүндө сөз кетип атат? Камерасы. Кайсы камерасы? Фото видео съемка тарта турган камера. Мисалы үчүн сүрөткө тартып, бул өзүнүн кийимдерин жарнама кылышы мүмкүн. Ошол эле камера кабыл алынат. Макул. Телефон дедиңиз жалпылап. Уюлдук мобилдик телефон. Көрөлү. Айгерим кичпейилдикке көрсөтүңүз. Эмне талкуу болду 1 минуттун ичинде? Бул телефон алдыңкы камерасы бар телефон жөнүндө сөз болду. Анткени өзүн көрөткөн чач жасалгасы тишинин тамак аш калдыктарын телефон менен текшергендер дагы бар экен, Сорон мырза. Эсеп 3-1 жана команда дагы алдыга чыкты. 5-раунд. Телефондун алдыңкы камерасы. Атайын сурамжылык кылышкан мобилдик операторлор. Эмне максатта пайдаланасыз дегенде, чач, кийим, мактанамын, тишим чукулаймын, тиги бу деп отуруп, аны 53% гана селфи иретинде. Селфи кылып колдонобуз деген да. Бакыт Абдырасулов Кара Суу районунан силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар, мониторго көңүл буруңуздар. Урматтуу билермандар, 19-кылымдын аягында, 20-кылымдын башында Европада колдонулган буюмду көрүп турасыздар. Темирден жасалган, бир караганда коңузга окшоп кетет. Бул темирден жасалган буюмду кандай максатта колдонушкан? Минута кетти. музыкалык аспап эмеспи? Жок, кайчыга окшоп атат. Ачылып жабылат. Бир нерсе тутуш үчүн эмеспи? Музыкалык аспап дегенде мисалы жогоруда турат го, ошол мындай кандайдыр бир аспап бар да, ошол сыяктуучу. Мындай болгон, могу жерде Жок, ал жер туюк эле болуп турат го бирок. Бул мисалы үчүн кайчы эмес да, туюк нерсе болуп атат. Жеке ойумда ошо музыкалык аспап, онал 3 тешикти көрүп атасыңарбы? Агай 3 тешик турат. Бул жагынан үйлөй ошондо. Бул буюм, бул күндөлүк турмушка келтиргиле. Эмнени пайдаланыш мүмкүн? Күндөлүк турмушка келтиргиле. Мисалы пепелница болушу мүмкүнбү? Же башка ушул нерсе сыяктуу бир нерсе.
же оны крышка катары пайдаланабы, эмне кылат буну, эмне? Балким крышка ачыла турган нерсечи. Неге окшоп атат мына? 6 буттуу не бар? 6 буттуу. 6 буттуу мүйүзү бар. Мисалы мен оюма бир мөр сыяктуу бир нерсе эске келип атат, мисалы. Консерва 19-кыл баягы 20-кылдын башы. Демек 1800-жылдарда. Чачпак болушу мүмкүнбү? 1800-дун аягы 1900. Европа темир. Дагы. Күмүш. Буттары бир нерсе. Жом, не болуп атат? Сага не элестетип атат? Неге пайдаланса болот ушуну? Сыягуучу бир нерсе эмес, бир нерсе идиштир балким. Могул жерде көзөнөктөр турат, ошол көзөнөккө маани берели эле. Каерде көзөнөк турат? Могул Ачакайдын ичинде карасаңар 3 көзөнөк турат. Жеке көзөнөк да көрүнүп атат да магачы. Ачакайдын ичинде көзөнөк көрбөй атам мен. Элис мырза. О башынан Ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурсултан мырза жооп берет. Нурсултан. Күндөлүк турмушта кандайдыр бир нерсени алып же башкага колдонулбайт. Бул кандайдыр үн чыгаруучу бир аспап окшойт. Башка бирөөлөргө белги берет. Мисал үчүн кандай белги? Балким свисток сыяктуу ошол мезгилдеги, ышкырык сыяктуу. Ошол башына бир тарабынан үйлөгөндө мындан бир үн чыгат, андан бир кандайдыр бир башка ошол 19-кылымдын аягындагы, ошо 1800-жылдардагы адамдар мындан ошол максатта пайдаланган болушу мүмкүн. Ышкырык чыгат дейсизби? Ошондой бир үн чыгара турган аппаратка окшоштурдук негизи. Кандайдыр бир жылчыкчалары буттарында ошол ышкырыктын үнүн өзгөртө тургандай бир нерселери болгон болушу мүмкүн. Ошол коңуздун үнүндөгүдөйбү балким. Жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Бул урматтуу билермандар, өтүктү эңкейбей эле чечүү үчүн колдонулган темир буюм. Анын баш жагын дегенде сол жагын айтып атам, сол жагын басып туруп, илгич жагына, тиги мүйүз деп атпайсыздар, мүйүз жагына өтүктүн арткы конучун мындай кылып туруп киргизсе, конучту кармап калат дагы. Анан ошо менен бутун оңой эле чечип алышкан, эңкейип отуруп чечпестенчи. Мына ушундай аспап экен, урматтуу билермандар. Мисал иретинде бир көрүнүштү көрсөтөйүн. Ал темирден эмес экен, бирок жыгачтан экен, бирок менимче ушул сыяктуу функцияны аткарган. Мына көрдүңүздөрбү? Ушул сыяктуу өтүктү чечүү үчүн ойлонуп табылган буюм экен, урматтуу билермандар. Эсеп 3-2. Суроо ээси Бакыт Абдрасуловду биз жакшы суроо берген, куттуктайбыз. 4-чү раунд. Давай, эй. 4-чү раунд. Асылбек Камчыбеков Кызылка шаарынан силерге каршы суроо берет. Жуманазар, телевизордон көргөнсүз буга чейин оюнду? Ооба. Балким YouTube'дан да көргөнсүз. Суроолорду оңой эле таап алчу элеңиз? Ооба. Кээ бирки суроолорду. Ордодо отурганда кандай сезип атасыз өзүңүздү? Жакшы элеби? Ооба. Активдүү болуңуз. Командага салым кошууга аракет кылыңыз. Команда жогорку лигада. Асылбек Камчыбеков силерге мындай суроону берген. ГАЗ-66 деген жүк ташуучу унаа бар. Россиядан чыгарылат бул унаа. 1964-жылы чыгып, 1999-жылы токтогон бул. Бирок азыркы күндө колдонулат. Чарба иштерине, талаа иштерине дегендей. Кызыгы ошол мезгилдерде конструкторлор кабинанын ичинде эки чекитине атайын илгичтерин орнотушкан. Кабинанын ичинде эки жагына атайын илгичтерди орнотуп коюшкан экен конструкторлор. Албетте ал илгичтерге кийимдерди же түрдүү башыкчаларды илип койсо дагы болот. Бирок анын негизги максаты, заводдон чыкканда негизги максаты таптакыр башка илгичтердики. Суроо, сиздер ошол илгичтерди дагы кандай учурда айдоочулар пайдалангандыгын табыңыздар, кетти. Жанагы эмеме жүрбөйбү, ручка. Жок, мотору жана портердин ичинде болот го. Жанагы мотордун эмесинин крышкасы бармаш үчүн
Ильич койгон дейсиң. Дейсиң дагы башка сен эмне болсуң? Баягы эме күлүштөр бар го. Машинаны жүргүзгөндө эме менен жүргүзөт. Ал элек 53-төр болсо керек. 166 жок. Эшик ачылганда эмне тиеш? Башка вариантчы, мисалы үчүн Кабинасында көтөрүлөт анын бирок анан. Ошону айт. Ошол жерден кармап көтөрбөй балким байлап. жок, мисалы үчүн азыр кабинаны көтөргөнгө, кабинага көтөргөнгө тиешеси керек. Даг Ал багында өтө суу эмеспи? Кадимкидей эле илгич, эмнени илиши мүмкүн, эмне кылат? Кийим илсе болот экен демек. Мында Он сиденьялары кандай? Кошмокпу же мындай? Шофёрдук отдельный, башка отдельныйбы? Отдельно. Онда неге эки жак илгич болушу мүмкүн? Ортосунда мотор бар. Ошол мотордун багы какой-то багы крышканы чапкан. Мисалы үчүн портердики. Сиденьясын илип коюп, сиденьясын портердикине окшоп. Мен ошого айткым келип атат да, сиденья илине газ турган. илгичтердө бул сиден эмен бир жагын ачып иле турган крючоктор болот жанындачы. Бир эле крючок болот аларда. Портер сыяктуу, мисалы үчүн бирок айдоочунун неме сиденьясын неге көтөргөнгө болот? 66-нын мындай 66-нын демек мотору тиги немеде болот, ичинде ошону эки жак ачып туруп илип коет а. Жок, Эс мырза, ким жооп берет? керек жок. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Элеман мырза жооп берет. Элеман. Урматтуу алып баруучу, биздин оюбуз боюнча газ 66-ны билебиз, мотор тарабы ичинде болот. Эми мурун азыр мурун ошол максат не максатта чыгарганы ошол ичиндеги азыркы машиналар капоту сырттан, ал эми аныкы ичинен ачылганына байланыштуу капотун илип коюп, оңдогонго ыңгайлуураак кылыш үчүн ошо эки илгичти чыгарган болуш керек. Мен сиздин жооңузду кабыл алдым. Менимче сизде мындан башка вариант жок. Элеман мырза, туурабы? Илгич ошол капотту илип коюп, анан кайсы бир жерин оңдогон, анан кайра жаап койгон деп атасыз. Айдоочу муну эми максатта колдонушу мүмкүн эле. Сиздерге фото жооп катары мен ошол сүрөттү көрсөтүп коеюн анда. Урматтуу билермандар, көрдүңүздөрбү, айдоочу эмне кылып атат? Айдоочу эс алып уктап жатат. Бул илгичтерге эки жагынан, төрттүгү жагынан дагы илип, өзүн эс алуучу атайын бир материалды илип туруп үстүнө чыгып уктайт экен. Анткени бул уна мындай да, кополураак унада жүргөн адам чарчап калат. Айдоочучу бош убактысыз болсо, илгичтерге эки жагын иле коюп туруп, эс алганга ыңгайлуу экен, урматтуу билермандар. Отуруп уктоо ыңгайсыз да бул кабинадачы. Айдоочу жакта илгич бар, жүргүнчү жакта да илгичтер бар. Ошого илип эс алган. 3-3 экен, урматтуу билермандар. 3-3. Теңдешти телекөрүүчүлөр билермандар менен. 7-чи раундга старт беребиз. Салтанат Жанболотова Бишкек шаарынан сиздерге каршы суроо берет. Африкага барабыз. Урматтуу билермандар, Африкага барабыз. Суроого дагы толугураак сиздерге бир предмет болуш үчүн студияга пленка пакетке коюлган сууну алып чыгабыз. Урматтуу билермандар, кадимки пакет ичинде суу турат, мейис мырза. Ичинде суу турат. Телекөрүүчү мен сиздерге мындай кармап көрсүн деп атайын алып чыктырдым да. Эми мониторго көңүл буруңуздар. Ушундай эле пакеттеги сууну Африкада туристтер эс алуучу кафелерде мына ушундай баштыкчаларды илип коюшат экен. Эмне үчүн илип коюшат? Минута кетти. Кондиционер. Ушундай кичине Кондиционер. Ушундай да? Чоң болсо кичине тешип коюп башын жууп. Жок, бул жерде бар салкындуу, мисалы үчүн үстүң эмес, балким ошонун айланасы бар. Кондиционердик милдет аткарат ар жерге. Эмне болот дейсиң? Эми мисалы үчүн Жалал-Абадта эми Аргын Мухаммед ажы да бар го, мисалы үчүн тамчылап турат турган. Ошол кызмат эле деп атам. Ошо. Дагы башка. Салкындатуучу кызмат. Күзгү катары пайдаланбайбы? Жок, анан кийин бул эме алып кетиш үчүнчү. Алып жүрүш үчүнбү? Жок, мисалы үчүн кафеден баягы сууну алып кетиш үчүн, мисалы үчүн Африкан суусу дегенде мисалы үчүн мейманкана балким ошол үстүнө алып коёт. Африка ысык.
ысык, суу жок. Дагы Балким сууну ысыткангачы башка. Сууну сактагыла дегендегидей Ысытуу максатындачы. ысытуу? Анда ысытса күнгө койбойбу анда. Бул жерде деле күн Жок, күн жок. Эгер бул жерин болсо кандай суу катары пайдаланат же башка? Сактоо бир нерсе. Жок, пакет деле кичинекей пакет макул. Шунча болсун, чоң болсун. Эмне кызмат аткарат ушул? Чоң болсо кичинекей салкындатуу максаты деле башка кандай максаттар бар. Жок, үстүгө асып коюп атат, карасаңар үстүдө турат бул. кондиционер же лампочка сыяктуу жарык күндүн нурларын чагылдыра турган нерсе эмеспи? Жок, ал күн. Мелис мырза, ким жооп берет? Урматтуу алып баруучу, бул суроого өзүм жооп берүүгө аракет кылып көрөйүн. Күндүн нурун чагылтып кайтарат, ошол жерге көп ысык келтирбейт да, ошон үчүн салкындатуучу дегенибиз да ошол болчу да. Салкындатуучу, жалпылап айтканда бир салкындатуучу функцияны аткарат деп атасыз. Ооба. Мен жоопту кабыл алдым. Айгерим билет окшойт, жылмайып калды. Билесизби Айгерим? Жооп бериңизчи, вариантыңыз барбы жокпу? Бул ушул сүрөттү көргөн болчумун интернеттен. Негизинен туура келе атышкан болчу. Ошол күнгө чагылышып, баягы туристтер деп атпайбызбы, кафедеге, именно кафедеге. Ошол жердеги чымын-чиркейлер ошол күн чагылышып пакетке. Чымын-чиркейлер ошол жерге келбейт. Анан мындай илмек туристтер десек болмок да, ал жерде туристтер. Анан ошол чымын-чиркейлер келбейт күндүн чагылышынан. Айгеримдин жообун анализдеп көрөлү Мелис мырза. Чымын-чиркейлер келбейт деп атат. Эмне үчүн келбейт? Чагылышканы бир. Экинчиден окумуштуулардын ою боюнча бул атайын экспертизадан өтүп анан кылынган нерсе да. Чымын-чиркейлер могул жерге пленканын жанына келип өзүн көргөндө күзгү сыяктуу болуп калат да бул суу, Мелис мырза. Бир нече эсе чоң көрөт өзүн биринчиден. Ушунчалык коркуу сезим пайда болот экен чымын-чиркейлерде. Жолобой качып кетет экен бул жерге келгендечи. Мындай пакеттерден 2-3 жерге келип коюшу мүмкүн экен. Чымын-чиркейлер өзүн көрүп, коркуп такыр жолобой деген кафеге. Демек, туристтер үчүн чымын-чиркейлерден коруу максатында билип атат. 4-3 эсеп, бир упай телекөрсө алдыга чыгып атат, урматтуу команда. 8-чи раунд. Айзирек Талантбек кызы Аксы районуна сизге каршы суроо берет. Турцияга барабыз. Турцияда биринчи бийлик алмашуу болгондо, бийликке ошол учурда бийлик алмашуу менен бирге бир канча өлкөнүн белгилери дагы алмашкан. Демек, атрибуттар жөнүндө сөз кетип атат. Ошол мамлекеттик бийликке, мамлекеттүүлүккө тиешелүү бир айталык белгини жаңылоо учурунда кашан ишине жазып коюптур, бир белгиси деп. Турция эли көтөрүлүшкө чыккан экен, ошо жаңылоо учурунда кандайдыр бир нерсени. Көтөрүлүш массалык түрдө болуп, акыры эл максатына жеткен, бирок ушул жеңиш мамлекетке чоң пайда алып келген. Мамлекет кандайдыр бир белгини жаңылоо учурунда эл көтөрүлүп кеткен экен да. Урматтуу билермандар, кайсыл нерсе жаңыланып жатканда эл көтөрүлгөн? Турция кайсыл нерсени жаңылап учурунда эл көтөрүлүшкө чыккан? Тарыхты окусаңыздар балким билет болушуңуздар керек. Жана ал көтөрүлүш натыйжасында Турцияга бул мамлекетке пайда алып келди, ал көтөрүлүү деп атат да. Пайда алып келген экен. Кетти минута. Эмне болушу мүмкүн? Не? Белги. Желек, герб, дагы эмне? Карталарчы. Башка нерсеби? Мамлекеттин картасы балким. Картасынын неси мисалы? Картаны өзгөртүп атканда балким, кардан мамлекет бийлик алмашканда башкадан. Азырча атрибут деп атат. Атрибут белгини алмаштырып атканда да атат. Балким ошол жерде мисалы бир багытты башкага буруп алганбы? Желекти алмаштырган, желегинде айдын. Желегинде ай менен жылдыздын сүрөтү бар, кызыл түстө. Кызыл түстө. Демек, мусулмандар бар. Мисалы үчүн мындай буруп алган эмес, үстүгө каратып алган эмес байды. Жок, герби, балким гербтечи, гербте эмне сүрөтү бар? Аларда гербти билбейм мен. Ай жылдыз бар, кызыл бар, түсүн өзгөртөбүз деген эмеспи? Жок, аларда канча жылдыз бар, нерсени. Бир эле жылдыз, бир ай бар, болду. Бирок кашан ичинде белги деген дагы нерсе бар, белги.
ичиндеги бир ошондо мусулмандык белги да. конкреттүү бир нерсе Ошондо тескери деп атат да, тура эле айтат. Мындай деп Айды атат. тескери. Айды мындай кылып тескери каратып алган деген ойду айтат. Макул, андан башка кетели, картасына кетели. Жок, картасын кантип өзгөртөт? Картаны өзгөртө албайт. Картаны өзгөртө албайт. Гиминге кетели. Гимин. Гиминде Мехмет Акif Ersoy'ду койгон. Белги болуп калат, демек гимин эмес. Гимин эмес. Гимин эмес, белгиде гимин эмес. Ошонун ичиндеги. Ошондо Турцияга бирок пайда алып келет. Белги, печаттарчы алар кирбейби? Печаттар мамлекеттик атрибутка кирбейт. Мелис мырза, Алып келип аткан белги. ордодон жардам алуу мүмкүнчүлүгү бар, анткени жеңилип атасыздар. Бонус алуу мүмкүнчүлүгү бар. Кандай чечим кабыл аласыздар? Урматтуу алып баруучу, биз ордодон жардам алып көрөлү. Анда ордо деген бул жерде биздин эки катышуучубуз. Жардам бериңиздер, кетти 20 секундда. Ким экенин билем да, бирок эмне үчүн экенин билбейм. Гимн? Ооба, гимн. Гимн. Ооба, билбедим, эсимде жок да. Гимн. Бу сөнмөс бу, дөнмөс бу шафакларда мамлекетке акча жумшайт да. Ошол значит эски боюнча калып кеткен да. Китептер өзгөрбөдү, башка болбоду. Эми айды өзгөртүшүн. Кимин өзгөрттүндө бардык китептер. Маалымат барбы? Окугансың кимин деп көргөнсүңбү? Жаңы нерсе. Жаңы нерсе, киминди чыгарганда китептер ошон үчүн Кыргызстанда деле 2-2 куплет алынганда китептер жаңыланат деп калып келген болуп кетти го. Гиминде бирок белги. Белги дегенде ошону кандай? Мелис мырза. урматтуу алып баруучу, Ким жооп берет? бул суроого өзүм жооп бергенге аракет кылып көрөйүн дагы бир жолу. Ордодогу башка команда мүчөлөрүнүн жардамы менен биз ошол гимнге токтолдук. Туркиянын гимнинин автору Мехмет Акif Ersoy. Ал мурунку кылымда жашагандыктан, демек ал гимн ошол бойдон сакталган деген оюма дагы да бышыгыраак далил боло алса керек. Жооп кабыл алынат. Турцияда мамлекеттик бийлик алмашканда чындыгында аябай көп нерселер өзгөргөн. Алардын бири бул Турция элинин гимни. Турция элинин гимни. Түрк жетекчилиги гимнин текстине эң мыкты жаңы текст сунуш кылат. Ким жаңы текст сунуш кылат депчи, жаңы текст ойлоп табат деп. Эл көтөрүлүшкө чыккан, жок, жаңы тексттин кереги жок бизге деп. Ага белгилүү өлчөмдө бир сумма байге да коюшкан. Бирок эл көтөрүлгөн, жок, бизге байгенин да кереги жок, жаңы эменин да кереги жок. Ушул боюнча калыш керек Түркия элинин гимни деп. Негизинен жооңуздар канааттандырарлык жооп туура. 4-4 эсеп. 9-раунд. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн 4-июль 4-тур команда Мелис Мусулманов жетектеген команда жогорку лигадагы статусун сактоо үчүн ойноп жатат жана блиц раунд туш келди. Ким калат? Жалгыз Билерман ойнойт бул жерде. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, командандан Сорон мырза калат. Сорон мырза, маанаңыз жакшыбы? Жакшы, Кудай кааласа. Даярсыз, Ооба. Биринчи суроо. Бишкек шаарынан Алтыбай Кадырбаев сиздерге каршы суроо берет. Сизге каршы тагыраагы. Ош мамлекеттик университетин аяктагансызбы сиз? Азыркы Ош мамлекеттик педагогикалык университети мен бүткөндө Ош педагогикалык институту болчу. ОГПИ, Алтыбай Кадырбаев бир кызыктуу бир суроону жөнөттүр. Мониторго көңүл буруңуз. Бул сүрөт дейт телекөрүүчү. Билерман ордого тиешелүү сүрөт дептир. Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусу, мамлекеттердин желектери 2019 жана көз айнек. Бул кимге байланыштуу сүрөт дептир. 20 секунда кетти. Сорон мырза.
Урматтуу алып барчу, бул Биларман Ордонун магистри Семет Амиралиевге таандык сүрөт деп ойлойм. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык бөлүмүнүн жетекчиси, ошол кызматты аркалайт. Ошол себептен 2019 кандай түшүндүрмө бересиз? 2019 жылы магистрликти алды окшойт, адашпасам, Биларман Ордодон. Биринчи суроонун жообу туура. Семет Амиралиев. Семет Амиралиевдин ушундай картинага чачыратып туруп жөнөткөн экен, бириктирип туруп Семет Амиралиев деп таап бериңиздер дептир. Экинчи суроо. Сизге каршы Гүлиза Эргешова, Сузак районунан сизге каршы ойнойт. Америкалык белгилүү окумуштуу кинопродюсер Уолт Дисней өзүнүн гаражына кирип, ишин баштоодон алдын дайыма аны бир коркунуч басып калган экен да, Уолт Диснейди. Бир коркуу басып калчу дейт. Ал бир нерседен корккон Уолт Дисней. Кийинчерээк ошол нерсе аркылуу ал дүйнөгө таанылды дейт. Уолт Дисней эмнеден корккон? Урматтуу алып барчу, ал келемиштен же болбосо чычкандан корккон. Сиз жооп берип атасыз, Ооба. Экинчи суроонун жообу туура. Чычкандан корккон, анткени чычкандан да бир басып албайын же айтор ушундай фобия бар экен, бирок Уолт Диснейдин негизги логотипинде чычкан кийин аны атактуу кылды. Үчүнчү суроо, акыркы суроо. Назима Дубашева Бишкектен сизге каршы суроо берет. Сора мырза, суроо берилерден мурда дейт. Бекем тургузулган устунду жана таштан тургузулган дубалды элестетиңиз дептир сизде. Бекем тургузулган устун жана таштан тургузулган дубал. Дагестан лакабы боюнча Дагестанда кимди борборго орнотулган устунга жана кимди башка бирөөнүн дубалында орнотулган ташка салыштырышкан? Дагестан элинин макалуу лакабы боюнча кимди борбордо орнотулган устунга жана кимди башка бирөөнүн дубалында орнотулган ташка салыштырышкан? 20 секундда кетти. Алып барчу, тактоо иретинде экөөнү бир адамгабы же бир эмегеби? Жок, эки башка. Бирок ким деп атат да? Сора мырза, эмне үчүн борбордо орнотулган деп айтат жана башка бирөөнүн дубалында орнотулган таш? Урматтуу алып барчу, борбордо орнотулган устунга бул Иса пайгамбарды, мен же болбосо христиан дининдеги адамды элестеттим, бирок точно ким экенин билбейм. Дагестандықтар мусулман калкы болот. Эскерте кетейин. Бул демек устунга бул Алланы мисалы үчүн дүйнөгө түркүк эмесмин деген сөз бар го биздечи. Эми ташка баягы жакшылык кылганың ташка тамга баскандай деген сыяктуу нерседен улам бул ташка Мухаммед пайгамбарды деп жооп берем. Борбордо орнотулган устунга Аллах Тааланы салыштырылса, башка бирөөнүн дубалында орнотулган ташка Мухаммед пайгамбарыбызды деп жооп берип атасыз, Сора мырза. Жооп кабыл алынат. Башка бирөөнүн дубалы. Демек, маселе үй бүлөдөгү кыз менен бала жөнүндө. Урматтуу Сора мырза. Борборго орнотулган устун бул эркек бала салыштырышат, анткени ал үйдө калат. Ал эми кыз баланы башка дубалдын ташына салыштырган, анткени кыз башка бирөөнүн бүлөсү деген улуттук, элдик көз караш бар эле. Аттиң. Сора мырза.
аябай жакшы баратат элеңиз, бирок тилекке каршы 3-чү суроодон сиз кулап калдыңыз. Өтө өкүнүчтүү, бирок ошентсе да аракетиңиз жакшы. Жалпы эсеп өзгөрүп, телекөрүүчүлөр дагы бир упай алдыга чыгышты. Блиц раундда Назима Дубашеваны куттайбыз жана азырынча 5-4 эсебинде телекөрүүчүлөр бир упай алдыга чыгышты. 10-чу раунд. Мелис мырза, сизде ушул вариант бар беле? Бизде негизинен Каличежи көкөбүз үй бүлөнү алдык эле да. Үй бүлөгө тиешелүү деп. Негизинен аялы көөсү деп ойлодук эле. Түркүк. Жакындашкан экенсиздер. Сабира Арынова Балкыш шаарынын тургуну силерге каршы суроо берет. Урматтуу билермандар. Дүйнө жүзүндө биз билип билбеген өтө көп кесиптер бар. Билбейбиз көбүн, балким көбүн билебиз. Ошол эле учурда ар бир кесип ээлеринин иш баштаардан мурда жасай турган жумуштары дагы бар. Мисалы үчүн дикторлор тамагын кырынып тазаланат эфирге чыгуу алдында. Хирургдар бардык курал жарактарын, кайчыларын, бычактарын жана колдорун түрдүү вирустардан тазалашат антисептик менен. Дагы бир топ элестетиңиздер да, иш баштаганга чейинки аракеттер. Ал эми бул кесип ээлерине өз жумуштарын баштаардан мурда балка керек болот экен. Лента керек болот, лента. Жана канифоль деген желим керек болот. Канифоль деген желим бул наваткан формасындагы, көрүнүшүндөгү желимдер бар, урматтуу билермандар. Сары, Мелис мырза, элестетип атасызбы? Сары желим бирокчу. Кармасаңыз мындай жумшак. Ошондой желимдер бар, канифоль деп коет анычы. Ушул 3 нерсе ушул кесип ээсине өзүнүн жумушун баштаарга чейин керек болот экен. Айта кетейин, бул кесип чарбалык кесипке тиешелүү эмес, урматтуу билермандар. Анда кайсы кесип ээси бул? Эмне кылат? Балкан эмне кылат? Лентаны эмне кылат? Жана жумшак желимди эмне кылат? Балка лента. Балка лента, канифель башында кимге керек? Архивке эмне керек ал балка? Архивдеги адамга баягы немени лента менен байлайт. Анан клей менен клейлеп туруп, балка менен уруп мындай неме кылып коебу деген ой келип атат. Башка. Дагы башка. Архив. Дагы тамак. Дагы башка ага такалбагыла башка кимге керек? Ашпоздорго. Иште баштардын алдынан болуп атат да бул. Ашпозго эмне керек? Хирург куралдарын иштин аягында керек да, баягы. Ушул жок, ошонун иши болбой калат. Бүтпөй кала турган нерсе эмне бар? Баштаардан мурда эмне керек? Баштаардан мурда лента. Сотко иш жапканда. Жок, лента эмнеге керек? Оода. Врачтар бар тизеге нерв органдарын сезүү үчүн балка урат калат. Жок, хирург кетти, ал уже врачка кирбейбиз да. Дагы жөнөкөй бир кесиптин ээсин айткыла мындай. Мугалимге балкан кереги жок, чачтарашка балкан кереги жок. Дагы айдоочу, дагы эмне бар? Дагы хирург, архитектор, дагы эмне бар? Куруучу, дагы режиссерго жок кереги жок. Актер башка дагы. Илимий чарбалыктан сырткары кесиптер дагы кайсылар бар? Чарбалык буюмдары дегенде чеберге философторго, илимий изилдөөчүлөргөчү. Башка адвокаттар балким. Мелис мырза. Урматтуу алып баруучу, бул суроого Нурсултан мырза жооп берет команданын атынан. Нурсултан, бул кимдер булар? Урматтуу алып баруучу, бизде ушундай бир ой келип атат. Балка, лента, анан канифол деген кандайдыр желим клейди пайдаланган. Клей эмес. Ошол желим сыяктуу сот кызматкерлери окшойт. Себеп? Балка даярдайт, албетте иш учурунда бул сотту баштаганда, анан бүтүргөндө, белгилүү учурларда убакыт аяктады, 10 мүнөттүк тыныгуу дегенде балканы пайдаланат. Ошол жанагындай желим сыяктуу нерсени балким документтер үзүлүп же ачылып кетпегенде ошол менен бекитеттир. Балким лентаны эгерде кичинекей лента болсо, документтерди баягы архивде байлап коет го. Ошол сыяктуу байлайт же эгер чоңураак анда жолук сыяктуу нерсе болуп калат, баягы эме кыла турган адамдын көзүн таңат же башка болот деген. Ошондо сот кызматкерлери болсо керек. Балка ошолордо иш баштаганда, бүтүргөндө алар үчүн маанилүү курал ошол болуп эсептелет.
жооп кабыл алынат. Мен туура жоопту айтам. Дүйнө жүзүндөгү кесиптердин бири да. Кыргызстанда албетте бул кесипти аркалагандар бар. Алардын бут кийими пуант деп аталат. Пуант. Сахнага тиешелүү кесип ээлери. Булар сахнага чыгаар алдында атайын байпактарын балканын жардамына уруп жумшартышат. Уш жагын Нурсултан мырза, элестетип атасызбы? Кимдерге жакындашып атат? Ленталарды болсо тиешелүү жерлерге тигип бут кийимин бекемдешет, оройт. Ал эми майдаланган канифолду алар даяр болгон бут кийимдин алдына сүртүшөт. Бул иш аракет балериналарга тиешелүү болчу. Сахнада түрдүү кыймыл аракеттерди жасайт. Түрдүү кыймыл аракеттер жасап жаткан учурда буттун артында таманын алды сыйгаланып кетпеш үчүн жана канифолду желинде шыбашат экен да. Балериналар жөнүндө сөз болчу. Лента менен бут кийимин оройт буларчы. Урматтуу билермандар. Өтө өкүнүчтүү. Тилекке каршы бүгүнкү оюнда Мелис Музулмановдун командасы 6-4 эсебинде Тилекке каршы жеңилип калды. Телекөрүүчүлөрдөн кыскача пикир угалы. Мелис мырза, сиздер бүгүнкү суроо берилгендердин арасынан кайсы суроо сиздерге жакты, аны талдап туруңуздар. Мен болсо Каличайым кайрылы сизге микрофон сунсам. Бүгүнкү оюн жакшы эле оюн болду. Бирок мына жаңы кошулгандар бир аз пассивдүүрөөк болуп калышты. Баягы мурдагы эле ойноп жүргөн үчөө алдыга сүрүп келишти. Кайсы бир деңгээлде байкалды, байкалды. Анан булар үчөө баары бир туура жооптор көбүнчө эле ойлор өздөрүнөн чыгып атышты. Баягы көпчүлүк колдобогондугу үчүн үчөө эле аздык кылат да, азчылык баары бир. Ошол жооптор аркада калып атат. Анан бул жерде эң жакшы оюнчу деп мен Соронду белгилегим келет. Себеби көпчүлүк суроолорго Сорондун жообу аябай туура болуп атты. Ойлору туура ойду көп айтты Сорон. Рахмат. Улан Эргешбаев жашыл картка жөнүндөгү суроосун команда мыкты суроо деп таптыр. Улан Эргешбаевди биз куттуктайбыз. Ар дайым ушундай кызыктуу суроолор күтүп кала бермекчибиз. Урматтуу команда, эми биздин башкы өнөктөшүбүз Барболдун шириндиктерин студияга алып чыгып сиздерге тапшырып койсок. Барболдун шириндиктерин кабыл алып коюңуздар. Билерман Барбол ар дайым өнөктөштү иштешмекчи. Жана Йома бургер тез тамактануучу жайынан Йома бургер кафесинен 6 адамдык акысыз тамактануу сертификаты Мелис мырза кабыл алып коюңуз. Йома бургер эң сонун бургер. Эмил Токтошев мырзага ыраазычылык, администратору жана урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге суроо жөнөткөн бардык телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Актив дизайн 500 сом сыйлыгы Сорон мырзага тапшырылат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерден мыкты суроолор күтүп кала бермекчибиз. Биздин дарегибиз Ош Шаардын көчөсү 330, Инстаграмда Билерман Ордо, Фейсбукта Билерман Ордо. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум, көрүшкөнчө.